мугалиммин баар тапкан эмгектен, мугалиммин рахат алган тентектен, ак барактай аруу таза дүйнөнү таап алгам издеп жүрүп мектептен. Бүгүн биз Z жана Альфа муундагы балдарга билим берип, аларга ар тараптуу таалим берип жатабыз. Бул муундагы балдар бизден анын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирүүнү, өзүбүздү ар тараптан өнүктүрүүнү, түрдүү ыкма, усулдарды, билим берүүдөгү жаңылыктардан артта калбаган, жогорку маалыматтуулукту, санариптүүлүктү талап кылат. Учурда 7-класстын класс жетекчиси катары алардын кызыкчылыктарын жогору коюп, тренд тартып, түрдүү иш-чараларды өткөрүп, алардын ар тараптуу өсүп жетилүүсүнө салым кошуп келем. Ата-энелер үчүн бала тарбиялоо усулдарын, ыкмаларын бөлүшүү максатында иш-чараларды байма-бай өткөрүп келем. Өз кесибин сүйгөн, келечекке кайдыгер карабаган мугалим күн сайын окуп, күн сайын изденет. Мен дагы кесиптештерим менен мектеп ичинде болсун, облустук, республикалык семинар форумдарга катышып келем. Мен эң алгач мектепте менталдык арифметика илимин ачып, балдарды окута баштадым. Балдарды облустук, республикалык, эл аралык олимпиадаларга катыштырдым. Ишкер мугалим долбооруна катышып, билим алып, өзүмдүн максатыма жетүүнү көздөдүм. 2024-жылдын октябрь айында ZK+ деп аталган балдарга билим берүү комплексин ачтым. Бул комплексте окуучулар түрдүү багытта билим алышат. Мисалы, менталдык арифметика, орус тили, англис тили, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо, логика, логопедия, шар окуу жана башка. 2 жыл аралыгында бул окуу борбордо жүздөгөн окуучулар билим алып, түрдүү жетишкендиктерге жетишишти. Менталдык арифметика жана англис тили боюнча бир катар олимпиадаларга Ысык көлгө, Ташкентке, Манас шаарына, Дубай шаарына жана Түркия мамлекеттерине барып, байгелүү орундарды багындырдык. Ар жыл сайын өткөрүлүп туруучу 6-класстардын математикалык олимпиадасына окуучуларды даярдап, республикалык турга чейин катыштырып келем. Быйылкы окуу жылында Токуров Исхак республикалык турга чейин катышып келди. Илим, билим, технология, коом күн санап өсүп өнүгүп барат. Мындай өзгөрүүлөр мугалимдик кесиптин маанилүүлүгүн, милдет жана жоопкерчиликтерин дагы да арттырат. Замандын талабына жооп берген, компетенттүү, креативдүү мугалим болуу менин эң негизги милдетим жана максатым. Дал ушул максаттарымды ишке ашыруу максатында түрдүү окуу курстардан өтүп келем. Математика боюнча өткөрүлгөн ЗИИН, ИКО, Смартко олимпиадаларына окуучуларымды катыштырып, келечекте республикалык олимпиадага өбөлгө болуусун камсыз кылам. Бул олимпиадалар окуучулардын алган билимдерин бекемдөөгө, олимпиаданын демин сезүүгө, алдыга карай умтулууга шык берет. Мугалим күн сайын окуп, күн сайын изденүүгө милдеттүү. Ар бир өткөн сабагы мазмундуу, маңыздуу жана натыйжалуу болуу үчүн сабакта жаңы усулдарды, түрдүү тиркемелерди өздөштүрүп, аны натыйжалуу пайдалана билүү керек. Мен да учурдун талабына шайкеш келген жаңы усулдарды, окуучунун кызыгуусун арттырып, шыктандырган тиркемелерди байма-бай колдоном. Райондук Чоңалай жаңырыгы, облустук Билим булагы газетасына жана республикалык Кут билим газетасына, Мугалим журналына сабагымдын иштелмеси жана усулдук макалам жарыяланды. Мындан сырткары менталдык арифметиканы үйрөтүүнүн жеңил ыкмалары аттуу мугалимдер үчүн усулдук колдонмо чыгарып, райондук деңгээлде жайылтканмын. Жаш муундардын билими, тарбиясы, өсүп өнүгүүсү үчүн изденүүдөн эч качан тажабайм. Бардык эмгегим, ийгилигим, изденүүм окуучум үчүн арналат. Мен эң бактылуу инсанмын, анткени мен мугалиммин.